Урматтуу мекендештер, азыр өлкөдө эмне көп, аптека көп. Понимаешь, о чем я говорю? Бирок дары-дармектин кымбаттыгын айтпаганда дагы, ал жерде иштеген кызматкерлер кандай жол менен жарандардан акча алаарын далилдер менен айтып берели. Вот это другое дело. Биздин максат, сиздер дагы алданбаңыздар. Бизге бир жаран кайрылып, лекарь аттуу аптекага кантип алданганын айтып берди. Тихо, тихо. Он хочет что-то сказать. Ал жаран аптекага кирип, ар кандай шампунь, крем, помадалардын баасы жазылбагандыктан сураганда кассадагы аппаратка салып бааларын айткан. Все будет в порядке, даже лучше. Кардар өзүнө керектүү нерселерди алып, чек чыгарып берүүсүн өтүнгөндө, ал 1629 сомго чек чыгарып берген. Спокойствие, только спокойствие. Кардар сатуучуга ишенгендиктен чекти карабай үйүнө кеткен. Ну ты понял? Я понял. Все, давай тогда. Давай, я погнал. Үйгө барып караганда 300 сом ашык эсептеп, кардар албаган, бирок баасын сураган нерселерди да кошуп, чек берип койгон. Я полагаю, что торг здесь неуместен. Кардардын айтуусунда ал кыз ошол аптекада көп жылдан бери иштейт. Демек жаңылууга мүмкүн эмес. Да я сам в шоке. Бул ошол аптеканын берген чеги, жашыл менен чийилген товарлар алынган эмес, кардар баасын сураган. Сатуучу кыз билбей калыптырмын деп кутулган. Мындай ишти билбей калуусу мүмкүн эмес. Ты, пожалуйста, еще подумай. Ар бир келген кардардан 300 сомдон жеп атышса, бир күндө канча сом жешет? Сколько у тебя осталось? Уалдан коркпогон заман. Bir жериңерди кыз кыла. Аптекалардан дар алган кары кишилер, жаш балдар, дегеле чекти карабаган, акчасын эсептебеген адамдар канча? Урматтуу мекендештер, демек сатуучулар ушундай жол менен дагы алдашат экен. Сак болуңуздар. Ар бир жерден чек алып, анан алган товарыңыз менен салыштырыңыз. Өзгөчө лекарь аттуу аптекадан сак болуңуздар.